11 клеткалар, 20 жакшы клеткалар жей баштайт. Жайында жок дегенде бир мал душ алыш керек. Жайында көрүп жашылча, жемиш, жеңил тамактарды ичкенге аракет кылууга, колго, моюнга дайыма шылап жүргүлө. Урматтайымдар, шиштака кийгенде да абайлап жүрүңүздөр. Бул жөнөкөй эле гигиеналык эреже, бирок ошону дагы жакшылап карабайбыз. Колтукту, бутту жууп, күнүнө 2 мал дезодорантты колдонууну сунуштайм. Жайда аябай жакшы көрөм. Жайында салыш керек, ойноп күлүш керек, жаман нерсенин баарын унутуш керек, отпускага чыгыш керек, сүйүнүч гормондорун көбүрөөк алыш керек, анткени алдыда узак күз менен кыш. Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Жай келатат. Менин каналыма катталыңыз. Эмне кылабыз? Кантип сулуу болобуз? Терибизге кантип кам көрөбүз? Кандай процедураларды кылсак болот? Кандай процедураларды кылсак болбойт? Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи жайында биз эмнеден коркобуз? Ооба, күндөн коркобуз. Канча жылдан бери, 10 жыл болуп калды, 15 жылдан бери какшап келатам. Күндөн коркула, кыздар. Күн бизге бир четинен ооба сүйүнүч гормондорун алып келет, дофаминди берет, бизди жашартат, бирок бир четинен биздин организмибизге кереги жок эркин радикалдарды пайда кылат. Бул жаган гана бетке эмес, териге эмес, бул жалпы организмге дагы картаюу процессине түрткү берет. Эркин радикалдар бул аябай жаман клеткалар. Бул биздин зомби клеткалар десем болот. Алар бир клетка зомби болсо болду, калгандарынын баарынан кычкылтекти алып туруп эле баарын зомби кылат да анан. Ошо зомби клеткалар биздин жакшы клеткаларды жей баштайт. Ошондон онкопроцесстер башталат, ошондон тез картаюу башталат, ошондон бүт организмдеги бузукулар башталат. Ошол себептен ачык күндүн нурларына чыкпоону сунуштайм. Бул биринчи менин кеңешим. Урматтуу достор, өзгөчө Кыргызстанда биз баарыбыз эле билебиз, активдүү радиоактивдик фон, өзгөчө көл жактагы абдан активдүү радиоактивдик фон. Ачык күндүн нуруна баш кийим жок чыгууну сунуштабайм. Баарыбыз эле билебиз, 11ден саат 3-4кө чейин күндүн нурлары өтө ачуу жана зыян. Эгерде эшикке чыгам десеңер, жумуштарыңарды саат 10дон саат 11ге чейин жана саат 4төн кийин күн бир аз кирип калганда бүтүрүп алсаңыз да туура болот. Организмибизге өтө зыян болбойт. Сөзсүз физикалык коргонууну колдонгула. Бул эмне? Бул деген узун колдуу, узун жеңдүү көйнөктөр, ХБ көйнөктөр, синтетиканы кийүүнү сунуштабайм, анткени тери дем албайт, тери тердейт, териде ар кандай дерматиттер болушу мүмкүн, сезгенүүлөр болушу мүмкүн, жагымсыз жыттар болушу мүмкүн. Бул эстетикалык жактан дагы туура эмес. Гигиенаны сактап жүрүңүздөр. Тез-тезден душ алыш керек жайында баарыбыз эле билебиз. Баарыбыз эле билебиз десем, кээде чоң эле адамдар ошондагы ошол эрежени аткарбайт экен. Жайында жок дегенде бир мал душ алыш керек. Анткени тери тердегенден кийин сөзсүз жыттанат. Ошол жытты жок кылыш үчүн жана терини сергек алып жүрүш үчүн сөзсүз душ керек. Башка баш кийим деп мен айттым. Сөзсүз көз айнек кийиш керек. Анткени көздүн карегинен күндүн нурлары мээге сигнал берип, ошо терини, бетти күн нуруна сезгич кылып коет. Ошон үчүн кара көз айнектерди сунуштайм, чоңураак көз айнектерди сунуштайм. Албетте жана ХБ кийимди сунуштайм. Сууну көбүрөөк ичиш керек. Анткени тер менен дагы организм аябай көп сууну жок кылат. Сууну күнүнө биз дененин салмагына деп айтабыз, салмагына жараша деп айтабыз, бирок жайында сокторду эмес, чалаптарды эмес, аларды айткан жокмун. Таза суудан ичишиңиз керек. Жөн эле бутылканы алып жүрүп эле кичине уртам менен күндө 1-2 литр суу ичишиңер керек. Жайында көбүрөөк жашылча жемиш жегиле. Эмне себептен? Анткени кыш менен бизде бүт болгон запас витаминдерибиздин баары азайды. Ооба биз азыр кандай гана витамин ичпейбиз, кандай гана баттарды колдонбойбуз, бирок баары натуралдуу деген натуралдуу. Эгерде колдон келсе, жайында көбүрөөк жашылча жемиш, жеңил тамактарды ичкенге аракет кылууга
Анткени анс деле күндүн ысыгы менен организмге оорундук келет. Анан оор тамактарды ичсеңер организм болгош бетеринен кыйналып калышы мүмкүн. Мына ошол себептен орустулугундагы биздин тааныштар жайында көбүнчө окрошка, салаттарды сунуштайт. Ошондой тамактарды көбүрөөк жасап жегениңерди сунуштайм. Дагы бир нерсе, күнгө каршы кремди унутпаңыздар. Эми косметолог болуп туруп күнгө каршы кремди айтпай койсом болбойт. Машина айдаган айымдар, машина айдаган мырзалар, бул автоунаа айдаган сөзсүз колго дагы шубаңыздар, анткени рулда колуңар да күйүп калат. А колдун картайуусу бул адамдын картайуусу. Колго, моюнга дайыма шубап жүргүлө. Анан атайын перчаткалар бар. Эгерде айымдар колуңар сулуу болсун десеңер, ошондой перчатка кийип алып туруп колуңарды дагы коргосоңор болот. Жайында биз шиш таканы көп кийебиз. Урматтуу айымдар, шиш така кийгенде да абайлап жүрүңүздөр. Шиш таканы күнүгө дайыма кийүүнү сунуштайм. Эгерде кийсеңер сөз ортопедиялык стелька салып алып кийгенди сунуштайм. Анткени көбүнчө көзүндө бизге анан варикоздор менен көп келет айымдар. Же кийгенден кийин сөз бутуңарды эс алдырып өйдө көтөрүп, же компрессионный чулкилер менен, же эластичный бинтеп коюп ошо менен ороп веналарыңызды иштетүүнү сунуштайм. Анткени көзүндө көп карталар варикоз менен операция келе баштайт. Жайында инфекциялар көп болот. Ар кандай ич өткөктөр башталат. Ошон үчүн колду дагы бир сыра эскертип кетейин, таза жууну сунуштайм. Бул жөнөкөй эле гигиеналык эреже, бирок ошону дагы жакшылап карабайбыз. Жөн эле самын менен көбүрөөк колду жууңуздар. Жашылча жемиштерди сөзсүз кранга жок дегене 5-10 мүнөт жууңуздар. Бир эле чайкап коюу эмес. Мен балдарым көбүнчө апарып туруп сууну шырылдатып эле 1 мүнөт коюп эле көтөрүп келишет. Кээ бир чоң эле айымдар ошондой кылат экен, аябай таза жууш керек экен. Анткени кулпунай, көп жанагы жемиштер, жашылчалардын үстүндө курттардын жумурткалары болот. Анан аны жеп алып, албетте ич ашказанда курттар пайда болот. Ич өткөк пайда болот. Колду жууп, жашылча жемиштерди бир сыра кайнак суу менен дагы жууп алсаңар аябай жакшы болот. Жайында адам көп тердейт. Дезодоранттарды унутпаңыздар. Өзүңөр жөнүндө эмес, жаныңардагы адамдар жөнүндө дагы ойлонуш керек. Өзгөчө маршруткада көп жүрүп калган жигиттерибиз, айымдарыбыз дагы сөзсүз күнүнө колтукту, бутту жууп, күнүнө 2 маал дезодорантты колдонууну сунуштайм. Эгерде аябай катуу тердеп атса, алюминийден жасалган дезодоранттар бар. Алар аябай катуу тердегенди басат, жана бутка аябай сонун присыпкалар бар. Ошо таликтен жасалган, цинктен жасалган присыпкаларды кенен колдонуңуздар. Футболкаларды күнүгө которуңуздар, носкилерди күнүгө которуңуздар. Жайдын өзүнүн жакшы нерсеси бар, жана бир аз оорук келтире турган нерселери бар, бирок жай баары бир жай. Мен жайды аябай жакшы көрөм. Жайында эс алыш керек, ойноп күлүш керек, жаман нерсенин баарын унутуш керек, отпускага чыгыш керек, сүйүнүч гормондорун көбүрөөк алыш керек. Анткени алдыда узак күз менен кыш. Видео жакса комментарий жазгыла, лайк баскыла, перепост кылгыла, жана албетте менин каналыма катталгыла.